Руслан, мына мен бир кыргыз элине кайрылуу кылып коеюнчу. Биз кече история чыгардык го түнүчө. Общий история чыгарганыбызда бака 5 миллион канча дейсиң? Кече биз киргизгенде тазалап койгон экен да. 5,5 миллион сом жиналды. Машалла. Bir gün içinde 5,5 миллион сом акча түнү менен. Себеби эртең менен турсак бүт статустарына койгон. Көрдүңүздөрбү жигиттер? Мен өзүмө арасынан Аскарка мына котордум деп канчасы жазган. Эми бул көптү көрсө көл болот деген нерсе. Бул укамдын баласына бир ушундай сыноо оор келиптир. Бул атың өчкөр бир кымбат оор экен да. Канча общий канча сумма керек? 2 миллион доллар 170 миллион сом керек. Сомго канча болот экен? 170 миллион сом. 170 миллион сом деп атат. Буну өтө серьезно карабасак болбойт жигиттер. 5,5 миллион мына бир суткага жетпей чогулуп атат. Бүгүн ушунчалык жана кылып койсок, дагы чогулуп калсачы 50 миллион чогулуп кетсинчи туугандар. Жардам берип койлучу чындап. Ошого бака азыр барайлы. Достор, азыр площадка чогулабыз. Блогер жигиттер деле келгиле мына. Кудай буйрса могу видеону болушунча таратыштайлы. Мына кичине болсо деле салсыңар, берекесин берип мына 5,5 миллион сом это алхамдулилла 24 сааттын ичинде досу. Жетпеди даже түнү саат 2-лерде кылганбыз да. Өзүнө түшөт акчасы. Лишний эч кимге которбойсуңар. Бирок ушундай маалда баягы мошенниктер ойноп кетет. Биз өзүбүз киргизип аткан М-банк номерлерге ушул жигиттин өзүнүкүн коебуз. Туугандар бир. Анан мына подписчиги көптөр сураныч сиздерден. Келип берсеңиздер, бияктан бир кайрылуу жасап чогултуп береличи. Анан Москвадан ким болсо бака, Москвадан байланышсын а. Москвадагы биздин мекендештер аябай көп да. Ая жерден деле поддержка аябай чоң болот да. Жигиттер, давайте Москвага деле болушунча репост кылууга азыр Сберкартам бар да. Тинькофф, БТВ, Альфа бар. Болду, ошону коюп беребиз. Коюп беребиз. Ассаламу алейкум жигиттер, рахмат чоң. Сен башла. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы кыргыз элим. Кудай буйрса өзүңүздөр көргөндөй, интернетте резонанс болуп жаткан Хамза Битнеме инвестин сбору жабылайын деп калды туугандар. Жабылайын деп калды, бир сумма калды. Отчет эртең точно берилет. До копейки, до монеты. Анан Аскар досубузга, Аскар Битуановска Аллах разы болсун. Анан бизде мындай ой пайда болду. Анткени азыркы учурда уже бул жерде система туруп калды да, брат. Система туруп калды, волонтерлор бар. Бул жак жабылса биз Аскардан суранып атабыз. Мынакей мен өзүм келдим баягы. Чогуу бул Асландын атасы Самар. Самар менен биргеликте баягындай бул жерден дальше штаб бирле болсун. Анткени ар бир адам ар жакка тартып атат. Чынын айткандачы, башка жакка кылайлы, тияка кылайлы, бул жакка кылайлы деп. Бирок бардыгыбыз баягындай башыбызды бириктирип, бул жерде система болуп калды. Буларда уже волонтерлор бар, тактика, стратегия уже бар. Анан кайсы жак менен кандай иштеш керек уже билип калды да. Ушул жерден дальше бардыгыбыз биригип туруп, ушул жерден ишти алып кетсек, ошондо туура болот деп ойлойм да. Аскар, оюң сен айт. Жигиттер, ассаламу алейкум. Мына 2-3 күндөн бери Хамзанын жумушу менен болуп атабыз. Бирок ошонун ичинде эле биз Асланды да аябай ойлоп аттык. Өздөрү менен бүгүн күндүзү байланыштык. Жигиттер, биз силер менен бул жагын баштан бүтүрүп алган, силер көтөрүлдү. Анан жигиттер айтып калды. Жигиттер ушул жылаш түнүккө эле кылалы дегенден, бирок чындап магачы бул эки адамдын түйшүгүн алыш оор. Мен мына үстүндө Кудай турат. Мен ушунукун жаап бүтүп эле мен мындай тапшырып берейин дедим. Анткени бул жакшылык менен жамандык жанаша жүрөт дейт. Эртең бул бир толтура нерселер болуп калышы мүмкүн дейм. Каяктан билет. Бирок биз чын жүрөктөн кылып атабыз. Баары мен үчүн түйшүк да, чындапчы бул өтө чоң 7 миллион элдин бул ответственность акчага аяка кетти, кандай болду деген сөздөр мисалы. Ошон үчүн эми азыр бул нерсени Хамзаныкын бүтүрүп эле мен кетип калсак, анда мен 200-гө окшоп калам. Бунукун бүтүрүп туруп эле болду, кетти депчи. Бирок макул эми до конца туруп беребиз. Силер үчүн бул жылаш түнүк ар дайым ачык. Иш болбосо ушул жерде болбой эле койсун, чындапчы. Ушул жигиттердин биз ушул бир адамдын өмүрү менен мындай жанагы өмүрүнө мындай салым кошуп атабыз да. Ошого биз кызматтабыз. Кандай болсо ошол бойдон кете берсин ушул жумуш. Өзү баш болуп, Руслан өзү баш болуп ушул чуркап берет Кудай буйрсачы. Биздин канча волонтер болсо, ошончо волонтер. Эртең жилеттерди алмашат, ушул жашыл жилет менен эртеңден баштап чыгат буйрса эгер ушул биздин сборубуз толук жеткен болсо, Кудай буйрса кызматтабыз. Ошол туугандар, ошондой Кудай буйрса бул жерден анан баарыңыздарга кайрылуу баягындай жок дегенден которо албасаңыздар да лайк менен, жакшы комментарий менен, жакшы сөз менен колдоп турсаңыздар, ушул жерде кыргыздын кыран жигиттер дагы келер деп ишенебиз. Жак кыргыздын кыран кыздары бар, ушул жерге келип штаб ушул жерде эле болот. Ошентип машвара кылып чечип атабыз. Аскардан